Саламатсыздар, 15 класстын жалпы теориялык тесттерге дардам жаткан окуучулары. Бүгүн силер менен ОРТ 7 деп белгиленген тестти бирге чыгарганга аракет кылабыз. Өзүңөр билгендей, бизге биринчи сурообуз 2 колонкадан турат. Биринчи колонка эгер чоң болсо, анда аны, экинчи колонка чоң болсо Б-ны, 2 колонкадан бири-бирине бар болсо Б, же болбосо бизге берилген маалыматтар жеткиликтүү болбосо бул суроолор жөнүндө анда Г вариантын белгилеп өтүп кетишибизди эскертип, суроолорду чыгарганга баштайлы. Биринчи сурообуз. Логарифм 6 негизинде 5 жана логарифм 5 негизинде 6 кайсынысы чоң дейт. Биз мунун биринчисин x деп алсак, ал эми экинчисин y деп алсак, анда өзүңөр көргөндөй 5 барабар 6-нын x-нчи даражасы, бул жакта y барабар жок, y эмес, бул жактан 5-nin y даражасы барабар 6 дейт. Бул жакта өзүңөр көргөндөй кайсынысы x чоңу же y чоңу, бул экөөнү салыштырганыбызда албетте бул жакта y албетте бирден чоң болуш керек, ал эми бул жакта болсо x болсо бирден кичүү болуш керек. Ушул себептен бул жактан биз y-ти чоң деп белгилеп алышыбыз мүмкүн. Бул сурообузда Б варианты туура жооп болуп эсептелет. Андан кийинки экинчи сурообуз. A минус B барабар минус 4 дейт. Өзүңөр көргөндө бир сандан экинчи санды чыгарганыбызда биринчи сан анда экинчи сан биринчи санга караганда чоң болот экен. Өзүңөр көргөндө анда B сан B Ага караганда чоң болгон үчүн минус деген сан чыкты. Ушул себептен экинчи колонка чоң. Анда бул сурообуздун жообу Б варианты. Андан кийинки сурообуз. X минус 3төн кичүү бир сан, анда x квадрат чоңбу же x куб чоңбу дейт. Албетте биз минус санын квадратын алганыбызда ар дайымкыдай эле ал ар дайым бизге оң сан берет. Ушул себептен бул жакта x квадрат ар дайым x кубка караганда чоң бир сан болуп чыгат. Себебин кайдан кайталап өтүп кетейин. Бул жакта биз минус 3төн кичүү болгон бардык сандарды ала турган болсок, мисалы үчүн минус 4түн квадраты дешкен болсок, бул жакта минус 4түн кубу дешибиз керек. Бул жакта өзүңөр көргөндөй минус 4түн квадраты минус 4 көбөйткөн минус 4 16 чыгат. Ал эми минус 4түн кубу болсо минус 64 чыгат. Албетте өзүңөр көргөндөй 16 мындан чоң болот. Ушул себептен биз да бул жакта x квадратты чоң деп көрсөтүп өтүп кетишибиз мүмкүн. Ушул себептен бул сурообуздун туура жообу А варианты. Кийинки сурообуз. Бул жакта көбүнчө көңүл буруп карап өтүш керек болгон нерсе бирдин жогорусуна ал сызык. Ал сызык бирден чексиз бир бар экенин көрсөтөт. Бул деген 0,11 деп бир чексизге чейин өнүп кетет. Бул чоңбу же 9дан 1 чоң дейт. 9дан 1ди да жөнөкөй ондук бөлчөк түрүндө жазылганыбызда бул деле 0,11 деп буланып кете турган сан. Биз деле муну 0,1 деп сызык менен белгилеп коюшубуз мүмкүн. Анда биринчи жана экинчи колонка бири-бирине барабар. Биз бул суроонун жообун бул варианты деп белгилеп өтүп кетсек болот. Андан кийинки сурообуз. Төмөндөгүдөй синус 45 чоңбу же косинус 45 дейт. Бул жакта синус 45ти карай турган болсок, тамыр 2 бөлүнгөн 2. Ал эми косинус 45ти карай турган болсок, ал деле тамыр 2 бөлүнгөн 2. Экөө тең бири-бирине барабар. Анда бул сурообуздун да туура жообу В варианты. Андан кийинки сурообуз. Бул жакта даражалар менен салыштырып көргөнүбүздө биринчи бул жактан 4 көбөйтүлгөн 4 деп жазылса болот. Себеби бул 4-түн 6-нчы даражасын 4-түн 5-нчи даражасы көбөйтүлгөн 4 деп жазылса болот. Ошол мезгилде 4-түн 5-нчи даражасы тамыр ичинен 4 болуп чыгат. Ал эми бул жакта 4-түн 7-нчи даражасын 4-түн 6-нчы даражасы көбөйтүлгөн 4-түн 1-нчи даражасы деп жазылса болот. Бул жактан 4-түн 6-нчы даражасы тамырдын сыртына 4 болуп чыгат. Бул ичинде болсо өзүңөр көргөндөй бул жакта мурдагы биз тамыр менен байланышкан сабактарда өткөн сабактарды эстеп турган болсоңуздар, кайсы тамырдын ичинин сандары бирдей болсо, бирок бизге берилген тамырдын даражалары башка-башка болсо, анда эң күчүү даражалуу болгон сан ар дайым чоң болот деп айтып өтүп кеткенбиз. Ошол себептен бул жакта А колонкасы чоң болуп эсептелет. Анда биринчи колонкабыз чоң болгондуктан бул суроонун жообу А варианты. Андан кийинки сурообуз. Өзүңөр көргөндөй ондук бөлчөктөр. Ондук бөлчөктөрдү биз түздөн-түз мындай карап өтүп кетсек болот. 2, 2, 9, 5, 9, 5. Өзүңөр көргөндөй минустар да бар.
түздөн түз жок болсак болот. Бул жакта 5, бул жакта 5. Бирок бул жакта минустарды карашыбыз керек. Бул жакта минус 67 турат, бул жакта минус 57 турат. Албетте, кайсынысы чоң болот? Минус 57. Анда бул сурообуздун туура жообу Б варианты. Андан кийинки сурообуз. Синус 87 жана косинус 3. Албетте, бул суроолорду чыгарып жатканда, бул жакта синус жана синус 87 билебиз, бирок косинус 3 да билбейбиз. Булардын экөө тең бири-бирине барабар. Синус менен косинуста бири-биринин суммаларында текшерип көргөнүбүздө тең бири-бирине барабар экенин да көрүп алышыбыз мүмкүн. Анда бул сурообуздун туура жообу Б варианты. Андан кийинки сурообуз. Косинус 134 жана котангус 134-тün бири-бирине байланышын текшерип көрүшүбүз керек. Бул жакта котангус 134 менен косинус 134 бөлүнгөн синус 134 деп жазылсан болот. Ал эми бул жакта косинус 134. Бул экөөнү салыштыра турган болсом, бул экөөнү бири-бирине кыскартып алсак болот. Бул жакта 1 калат. Ал эми бул жакта 1, синус 134-тү салыштыра турган болсом, синус 134 орточо эсеп деп чыгарганыбызда 1 бөлүнгөн. Бул жакта жогорудагы 1, косинус 134 менен косинус 134 бири-бирине кыскартылган үчүн синус 134 менен тамыр 2 бөлүнгөн 2 деп жазылсан болот. Ал эми бул жакта 1 бар. Буларды эсептеп чыгарганыбызда 2 бөлүнгөн тамыр 2 дейт. Ал эми буларда ар жакты тамыр 2 менен көбөйтүп алганыбызда өзүңөр көргөндөй тамыр 2 көбөйтүлгөн тамыр 2 кыскарат, бул жакта 1 бар. Тамыр 2 чоңбу же болбосо 1 чоңбу? Албетте бул жакта өзүңөр көргөндөй тамыр 2 менен түздөн түз чоң деп көрсөтө алышым мүмкүн. Ушул себептен бул жакта бул суроонун туура жообу чоң А варианты. Андан кийинки сурообуз. Модулдун ичинде А минус Б, модулдун ичинде Б минус А. Экөө тең бири-бири менен барабар, түздөн түз бул формула болгон суроо. Ушул себептен бул суроонун жообун Б варианты белгилеп өтүп мүмкүн. Андан кийинки сурообуз. 4 минус А чоңбу же болбосо 3А чоңбу? Бул жакта биз А боюнча бизге так информация берилген эмес. Себеби бул жакта А оң сан болсо, башка бир жооп чыгат. Ал эми терс сан болсо, башка бир жооп чыгат. Ушул себептен андан сырткары бул жакта Анын чоңдугуна да байланыштуу. А мисалы үчүн 10 болсо, башка бир жооп чыгат, 1 болсо, башка бир жооп чыгат. Ошол себептен бул жакта бизге берилген А менен байланыштуу так информация берилген үчүн бул суроо жөнүндө албайбыз. Бул суроонун туура жообу Г варианты. Андан кийинки сурообуз. Бул жакта X чоңбу же Y чоң дейт. Бул жакта көргөндөй бизге берилген информациялар жеткиликтүү эмес. Себеби мисалы үчүн бул жакта X'ти 10 менен 20 арасында алсак болот. Мисалы үчүн бул жакта X'ти 19 деп алсам, ал эми бул жакта X'ти 14 деп деле ала алышым мүмкүн. Же болбосо бул жакта X'ти 14 деп алсам, бул жакта Y-ти деле 14 деп ала алышым мүмкүн. Анда экөө бар-бар чыгып калат. Бирок бул жакта X'ти 19 алсам, бул жакта 15. Бул жакта берилген информация бизге так жеткиликтүү информация болгондуктан биз да бул суроо үчүн X чоң же Y чоң болот, так бирдек айта албайбыз. Ушул себептен бул сурообуздун туура жообу Г варианты деп айтып өткөрүшүбүз мүмкүн. Андан кийинки сурообуз. X квадрат плюс 1 чоңбу же кашанычна минус X квадрат плюс 1 чоңбу дейт. Албетте биз кашанычна минус X квадратта ачыла турган болсок, минус X көбөйтүлгөн минус X болот, ал дагы X квадратка барабар болот. Плюс 1. Өзүңөр көргөндөй. Кайрадан эскертип өтүп кетейин. Бул жакта кашанычна болгон үчүн минус X'ти эки жолу минус X көбөйтүлгөн минус X деп жазып алышыбыз мүмкүн. Минус менен минус көбөйтүлгөндө плюс болот, X менен X көбөйтүлгөндө X квадрат болот. Ошол себептен бул эки варианттын бири-бирине барабар. Бул сурообуздун туура жообу Б варианты. Андан кийинки сурообуз. 2048 чоңбу же 2011 даражасы чоңбу дейт. Албетте бул жакта биз 2048-ди 2-нин даражасы кылып жазып алышыбыз керек. Анда мен аны жазалайм. 2048-ди 2-нин даражасы кылып жазып турган болсом, 2-ге бөлсөм 1024, анда 2-ге бөлө турган болсом 512, 2-ге бөлө турган болсом 256, дагы 2-ге бөлсөк 128, 2-ге бөлсөк 64, дагы 2-ге бөлсөк 32 дейт. 32-ни дагы 2-ге бөлүп кете турган болсок, 2-нин 5-нчи даражасы менен барабар болот. Анда 2048-ди бардыгын эсептеп турган болсок, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2-нин 11-нчи даражасы деп жазылсам болот. Өзүңөр көргөндөй, 2 куту же 2 колонка тең бири-бирине барабар. Анда бул сурообуздун туура жообу Б варианты. Кийинки сурообуз.
Минус 3 көбейтілген минус 4, бірақ бұл жақта өзің көргендей минус 3 жана минус 4 модулінің ішінде. Же болса модулдің ішінде минус 12 қайсы бірі чоң екендігін қарап өтішіміз керек. Бұл жақта минус 3 модулдің ішінен шыққанда 3 болып шығады, минус 4 модулдан сыртқа шыққанда 4 болып шығады, барабар 3 көбейтілген 4 12 болады. Ал минус 12 модулдің ішінен шыққанда бұл да 12 болып шығады. Анда өзің көргендей бірінші жана екінші колонка бір-біріне барабар. Анда бұл сұраудың тура жауабы да Б варианты. Андан кейінгі сұраубыз тамыр ішінде x плюс тамыр ішінде y чоңу же болса x плюс y чоңу дейт. Әлбетте бұл да модуль менен байланышкан формулаларда модуль сабагында силерге биринчи берип өткөн информациялардан бирөө. Әлбетте бұл чоң же барабар болушу мүмкүн. Ошол себептен чоң да болушу мүмкүн, барабар да болушу мүмкүн. Так бирдеки айта албайбыз. Ошол себептен бул суроосуна туура жообун Г вариантында белгилеп өтүп кетсек болот. Андан кийинки сурообуз b y-тен чоң, y a-дан чоң, ал эми a x-тен чоң. Анда эмесе x плюс y чоң б же болса a плюс b чоң бу деген суроо келип чыгат. Албетте бул сурообузда биз b варианты a плюс b чоң деп айта алабыз x плюс y-ге караганда. Себеби бул жакта биз сандарды коюп көрө турган болсок, жөнөкөй эле бир сандарды биринчи x-ти 1 деп алайлы, ал эми a-ны 2, y-ти 3, ал эми b-ны 4 деп ала турган болсок, жөндөн гана салыштыруу жол менен деле караганыңызда x плюс y анда биринчи менен үчүнчүнү кошуп алсак 4, ал эми экинчи менен төртүнчүнү кошуп алсак 6. Жөн гана жол. Мунун ордуна x a y b да бул жакта тең барабарсыздыкты туура кылып көрсөтүп турган сандарды коюп текшергенибизде a дайым бул туура чыгат. Ошо сиздин бул сурообуздун туура жообу да b варианты. Андан кийинки сурообуз бул деле ошого окшогон суроо. X плюс b чоңбу же a плюс y чоңбу дейт. Бул жакта бул сурообуз үчүн так бир жооп айта албайбыз. Биринчи колонка же экинчи колонка чоң деп. Себеби бул жакта да булардын ордуна сан коюп көргөнүбүздө да ар кандай сандар коюп көргөнүбүздө башка сандар чыгат. Мисал үчүн биринчи x-тин ордуна 1, a-нын ордуна 2, y-тин ордуна 3, ал эми b-нын ордуна 4 коюп көрө турган болсом, анда бул жактан x плюс b дегенибизде 5, ал эми a плюс y дегенибизде 5 чыгат. Бул экөө бири-бирине барабар деп келтат. Бул биринчи шарт боюнча экөө бири-бирине барабар болду. Ал эми башка бир шарт, мен x-тин ордуна минус 1 алайын, ал эми a-нын ордуна 3 алайын, y-тин ордуна 5 алайын, ал эми b-нын ордуна 6 алайын. Эми текшерип көрөйүн. X плюс b кылып көрсөм, анда 5 чыгып атат, ал эми a плюс y кылып көрсөм 8 чыгып атат. Бирок анда карасаңар, анда экинчи колонка чоң чыгып атат. Бунда экөө тең барабар чыкпай атат. Анда эмесе бул бизге берилген информациялар менен так бирдеки айтышыбыз мүмкүн эмес. Ошол себептен бул суроосуна туура жообу Г варианты деп белгилеп өтүп кетсек болот. Андан кийинки сурообуз кайра эле ушу бири-бирине байланышкан суроолор. Бул жакта да бул сурообузга да так бирдеки айта алабыз дей албайм. Себеби мисал үчүн 1, 2, 3, 4 деп ала турган болсок, өзүңөр көргөндөй башка бир жооп келип чыгат. Өзүңөр көргөндөй x көбөйтүлгөн y деп ала турган болсок 3 чыгып атат. Ал эми a көбөйтүлгөн b деп ала турган болсок, анда 8 чыгып атат. Ал эми мен сандарды өзгөртүп алайын. Минус 2, минус 1, 0, 1 деп алсам болот. Анда буларды бири-бири менен көбөйтүп көргөндө, өзүңөр көргөндөй x менен y көбөйтсөм 0. Ал эми бул жакта тигилерди көбөйтүп көрсөм минус 1 чыгып атат. Биринчи шарт боюнча b колонкасы болчу, ал эми экинчи шарт боюнча a колонкасы чыгып атат. Бул суроо үчүн так бирдеки дей албайм. Ошол себептен бул сурообузда туура жооп Г варианты деп белгилеп өтүп кетсем болот. Көбүнчө мындай суроолор чыгарып жатканда албетте эки жолу текшерип көргөн биз үчүн оңойраак деп ойлойм. Биринчи мен алгандай оң сандарды алабыз, 1, 2, 3, 4 сыяктуу. Андан кийинки экинчи жолу алган мисалдарыбызда минус аралаштырылган же болбосо терс сандарды аралаштырып алсак, бул суроо жөнүндө дагы информация айта алышыбыз мүмкүн. Өзүңөр көргөндөй. Анда мындан кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Мындан кийинки сурообуз бул жакта биз x табышыбыз керек. Өзүңөр көргөндөй жөнөкөй теңдеме суроосу. Бул жакта биринчи биздин кылышыбыз керек болгон нерсе качаны ачып алуу. 3x плюс бул жакта 3тү качанын ичине салганда 3x болот. Көбөйтүлгөн 3 минус 3тү минус 13 көтсөк минус 45 барабар
9 дейт. Өзгөргөндө 3x плюс 3x 6x, ал эми минус 45 теңдеменин оң жагын алып өтүп турган болсом, плюс 45 болуп атат. 45 плюс 9 54. Бул жактан x барабар 9 деп түздөн-түз бул жоопту белгилеп алсам болот. Анда бул суроодун туура жообу Б варианты. Андан кийинки сурообуз, бул суроолордо өзгөргөндөй теңдеме системасын чыгарып жатабыз. Бул теңдеме системаларында ар дайым кайталап өтүп кеткендей, биринчи бизге берилген сандарды теңдеме системасын бирден-бирден иштеп чыгарганга чейин бизге берилген варианттарды ордуна коюп көрүп текшерип көрсөк болот. Биринчи мен А вариантын ордуна коюп текшерип көрө турган болсом, 3 көбөйтүлгөн 0 0, ал эми минус 2-ни 1-ге көбөйтсөм минус 2. Минус 2 чыгыш керек, бирок бул жакта минус 1 экен. Анда А варианты биздин жообубуз боло албайт. Андан кийин мен астындагы вариантты текшерип көрөйүн. X-тин ордуна 1 койдум, 3 чыкты. 3 көбөйтүлгөн 1 3. Ал эми Y-тин ордуна 2-ни койдум. Минус 2 көбөйтүлгөн 2 минус 4. 3 минус 4 минус 1 чыкты. Биринчи вариант туура. Ал эми экинчи вариант үчүн да текшерип көрүшүм керек. 4 көбөйтүлгөн X, X-тин ордуна 1 койгом 4. Ал эми Y-тин ордуна 2 койдум. Плюс 5 көбөйтүлгөн 2 10. 10 плюс 4 14. Бул да туура. Анда биринчи вариант жана экинчи вариантта да туура болгон үчүн бул суроодун жообу өзгөргөндөй В варианты X1 жана Y2 деп түздөн-түз белгилеп көрсөтүп өтүп кетсек болот. Албетте мындай суроолордун бат чыгаруу жолдору көбүнчө бизге берилген варианттарды X жана Y-тин ордуна коюп көрүп текшерип көрсөк оңоюраак жооп табабыз деп ойлойм. Мындан кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. X квадрат минус 81 барабар 0 дейт. Бул жакта биринчи биздин кылышыбыз керек болгон нерсе 81 X квадрат 81-ди 9-дун квадраты деп жазып алсам болот. Барабар 0. Өзүңөр эстегенде А квадрат минус Б квадрат барабар А минус Б көбөйтүлгөн А плюс Б деген формулабыз болчу. Анда мен X квадрат минус 9-дун квадратын X минус 9 көбөйтүлгөн X плюс 9 деп жазып алсам болот. Барабар 0. Албетте бул жакта X'тин 2 гана жооп болушу мүмкүн. X барабар 9 же болбосо X барабар минус 9 деген. Өзүңөр көргөндөй, бул жакта биздин туура жообубуз А варианты. Албетте бул жакта көпчүлүктүн кылган катасы мындай ката кылышат. Бул жакта 81-дин теңдеменин оң жагына алып алышат. X квадрат барабар 81 болот. 81 болгондон кийин бул жактан биз X'ти түздөн-түз 81 туура, бирок мындан кийин X'ти түздөн-түз 9 деп ала алабыз. Бул албетте ката нерсе. Себеби эмнеге X'тин ордуна минус 9-дун квадраты да 81 чыгышы мүмкүн. Биз ушул жакта ушул катаны кылабыз да көпчүлүк В вариантын белгилеп өтүп кетет. Албетте бул ката чыгаруу. Биз көбүнчө тестирөөдө ушул нерсеге маани беришибиз керек. Андан кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантсак. Албетте бул бөлчөктөр менен байланышкан бир суроо. Биз бул жакта ар бирин бирден-бирден көбөйтүп чыга турган болсок, мен биринчини 2 менен көбөйтүп алайын. Ал эми экинчини 3 менен, үчүнчүнү 4 менен деп баардыгын көбөйтүп турган болсом, эң аркылысын 5 менен турган. Анда буларды бирден-бирден иштеп чыкканыбызда өзүңөр көргөндөй барабар 2 бөлүнгөн 2 плюс 1 бөлүнгөн 2, 3 бөлүнгөн 3 плюс 1 бөлүнгөн 3, 4 бөлүнгөн 4 плюс 1 бөлүнгөн 4 деп суроону алып кетебиз. Эң акыркысында болсо 35 бөлүнгөн 35 плюс 1 бөлүнгөн 35 дейт. Буларды көбөйтүп алганыбызда өзүңөр көргөндөй кашанын ичиндеги баардыгынын бөлүмдөрү бирдей. Анда эмесе мен мындай жазып алсам болот. 2ден 3. Ал эми бул жакта 3дөн 4 болот. Мындан кийинкисин карасаңар 4 плюс 1 5, 4дөн 5 болот. Ушинтип улантып кетебиз. Эми акыркысын карай турган болсок 36дан 35ден 36 деген келет. Өзүңөр көргөндөй булар бири-бирин ушинтип кыскартып жөнөкөйлөп кетет. 3 менен 3 кыскарат, 4 менен 4 кыскарат, 5 менен 5. Ушинтип кетиргенде эң акыркы бул жакта 35 да, андан бир мурдакы бөлчөктүн 35 менен кыскарат. Аягында бизде калган колубузда 36 жана 2 калат. Барабар 36 менен 2 барабар 18 деп белгилеп өтүп кетишибиз мүмкүн. Бул суроодун туура жообу Б варианты 18. Андан кийинки сурообуз 8 орунду K850313M саны 10го бөлүнөт дейт. Ал эми ошол эле санды 2ге бөлсөк, канча калып калат? Албетте бир сары 10го бөлүнө турган болсо, анда ошол сан эмне болуш керек? Акыркы знагы 0 болуш керек. Анда m барабар 0 экен. M'нин ордуна 0 жазылсам болот. 0 жазгандан кийин эми ал сан 2ге бөлгөндө канча калат? Ал сандын акыркы саны албетте жуп сан боло турган болсо, жуп сандар 0, 2, 4, 8,
6 сандар боло турган болсо, 6 сан 2-ге бөлүнгөндө калдык калбайт. Өзүңөр көргөндөй, бул сандын акыркысы 0 болгондуктан 2-ге бөлгөндө калдык калбайт. Ушул себептен калдык 0. Андан кийинки сурообуз. X, Y, Z 0ден кичүү сандар жана 7ден X барабар 8ден Y барабар 9ден Z болсо, X, Y, Z сандарын салыштыргыла дейт. Албетте биз бул жакта бирдекени белгилеп алайлы. X булардын бардыгын K-га барабар деп жазып ала турган болсок, 7ден X, Y-ден 8 жана 9дан Z барабар K деп белгилеп ала турган болсок, өзүңөр көргөндөй X барабар 7K чыгат. Ал эми Y-ди карай турган болсок 8K, ал эми Z-ди карай турган болсок, Z болсо 9K чыгат. Бирок эскертип өтүп кетели, X, Y, Z, K булар эмне? 0ден кичүү сандар. 0ден кичүү сандар болгонуна караганда, булардын ичинен эң чоң санды белгилешибиз керек. Албетте, булардын эң чоң санын биз кантип белгилейбиз? Булардын ичинде алдындагы эң кичүү болгон сан негатив болгон, терс сан болгондон кийин эң кичүү болгону эң чоң болот. Анда X чоң Y-ден, Y чоң Z-ден деп белгилеп өтүп кетсек болот. Анда бул суроодун туура жообу Г варианты өзүңөр көргөндөй. Бул сурооду эмнеге Г варианты болгон кайрадан кайталап кетейин. X, Y, Z терс сан болгондуктан ошол Г варианты туура болуп калат. Андан кийинки сурообуз. 1 плюс 2 плюс 3 плюс 50 барабар P, 51 плюс 52 плюс 53 100-гө чейин улантат. Барабар Q болсо, Q плюс P канчага барабар дейт. Өзүңөр көргөндөй, булардын ар биринин башка формулалары да бар. Бирок биз үчүн оңой болгон жолу өзүңөр карасаңар, 50ден кийин кайра 100-гө чейин уланып кетет. Анда мен биринчи Q'ны жазып ала турган болсом, 1 плюс 2 плюс 3 плюс уланды, плюс андан кийин Q'га өттүм. Q канча? 51 плюс 52 плюс уландым канчага чейин? 100-гө чейин. Бизден суралган нерсе ушул. Биз муну табышыбыз керек. Муну мен Z деп алайын. Z'ны табышым керек. Ал эми бул жакта албетте булар менен байланышкан формулалар берилген. Бирок биз формула жаттабыз келбесе, оңой жолу мен мага берилген ушул сандарды тескерисинен жазам. 100 плюс андан 100дөн кийинки кичүү сан 99 плюс андан кийинки 98 плюс деп ушинтип уланып кете берет. Ал эми 51ге келгенде плюс 50 плюс 49 деп уланып кете берет. Плюс эң акыркы саныбыз 1 болчу. Плюс 1 барабар бул да Z. Себеби бул сандарды тескерисинен жазам. Ал эми бул экөөнүн суммасын текшерип көргөнүбүздө өзүңөр көргөндөй 1 плюс 100 101. 2 плюс 99 алда 101 болот. 3 плюс 98 алда 101 болот. Канча 101 бар? Бардыгын текшерип көрсөк, бардыгы 101 болот. Плюс 101 бардыгынын суммасы. Ал эми барабар 2Z. Биз болсо Z-ди табышыбыз керек. Бул жакта канча 101 бар? 101 бар. Анда 100 көбөйтүлгөн 101 барабар 2Z деп белгилеп алсак болот. Бул жактан биз Z суралып аткан. Эсептеп чыгарганыбызда 5050 деген жооп келип чыгат. Оңой жолу. Албетте 5050 бизде В варианты бул сурообуздун. Андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантсак. Бул жакта өзүңөр көргөндөй, комбинаторикс сабагында көрүп өткөн темаларыбыз. Биз мында чыгара турган болсок, n факториал бөлүнгөн n-4 факториал барабар 20 көбөйтүлгөн n факториал бөлүнгөн n-2 факториал деп биз бул жактан n-ди табышыбыз керек. Албетте, мен жогоруда n факториалды кантип жазылсам болот? n көбөйтүлгөн n-1 көбөйтүлгөн n-2 көбөйтүлгөн n-3 көбөйтүлгөн n-4 факториал бөлүнгөн n-4 факториал барабар теңдемен калган жазып турган болсом 20 көбөйтүлгөн n көбөйтүлгөн n-1 көбөйтүлгөн n-2 факториал бөлүнгөн n-2 факториал дейт. Өзүңөр көргөндөй, бул жакта теңдемен оң жагына n-2 факториал менен n-2 факториал бири-бирин кыскартат. Бул жакта n-4 факториал менен n-4 факториал да бири-бирин кыскартат. Бул жакта n-1 менен бул жактагы n-1 да бири-бирин кыскартат. Бул жактагы n менен бул жактагы n да бири-бирин кыскартат. Өзүңөр көргөндөй, n-2 көбөйтүлгөн n-3 барабар 20 деген теңдеме калат. Албетте, бул жактан калганын quadratic equation, же болбосо квадраттык теңдемелер менен байланышкан жол менен
endi taap alışыбыз мүмкүн. Albatta, anda оңой жолу биз үчүн n негатив сан чыкпайт. Ада эсептегенибизде аягында n жети деген жооп келип чыгат. Андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Бул 28-чи сурообуз болчу. Мындан кийин дагы 2 суроодон кийин тыныгуу беребиз. 5 мүнөттүк. Андан кийин сабагыбызды кайрадан улантабыз. 29-чу суроо. Эгерде m квадрат барабар тамыр n болсо, m канчага барабар деп. Албетте биз m'ди табыш үчүн өзүңөр көргөндөй m квадрат барабар тамыр n болсо, биз m'ди табыш үчүн эки жактын тамырга алышыбыз керек. Анда бул жакта m тамырдын ичинен чыкканда m болуп чыгат m квадрат. Ал эми бул жакта эки тамыр бар, квадраттык эки тамыр бар. Булардын даражаларын өзүңөр билсеңер керек, 2 жана 2. Анда биз булардын даражаларын бири-бири менен көбөйтүп алабыз. 4-чү даражадагы тамырдын ичинде n деген жооп келип чыгат. Албетте бул да бизде v варианты болуп белгиленген. Андан кийинки сурообуз 35-тин 15-чи даражасы бөлүнгөн 7-тин 15-чи даражасы дейт. Мен муну мындай жазалайын. 35-тин 15-чи даражасы бөлүнгөн 7-тин 15-чи даражасы дейт. Мен бул жакта 35-ти кандай жазылсам болот? 35-ти качанын ичинде 7 көбөйтүлгөн 5 деп жазылсам болот. Бул 35 жана мунун 15-чи даражасы. Бул менен бирдей. Жана 7-тин 15-чи даражасы. Бул жакта мен даражаны тарата отурган болсом, 7-тин 15-чи даражасы көбөйтүлгөн 5-тин 15-чи даражасы бөлүнгөн 7-тин 15-чи даражасы дейт. Бул жакта 7-тин 15-чи даражасы менен 7-тин 15-чи даражасы бири-бирин кыскартат. Ал эми бизде колубузда 5-тин 15-чи даражасы деген гана жооп калат. Албетте, бул суроодо биздин туура жообубуз Б варианты болуп калат. Албетте, бул бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгүнүн акыркы суроосу болчу. 30-чу суроо. Мындан кийин дагы кайра 30 сурообуз бар. Ал 30 суроодо сабагыбыздын экинчи бөлүгүндө улантабыз. Сабагыбыздын экинчи бөлүгү качан болот? Албетте, 5 мүнөттөн кийин сабагыбыздын экинчи бөлүгүн улантабыз. Азырынча бир аз тыныгуу берели. 5 мүнөттөн кийин кайрадан силерди онлайн эфир аркылуу жолукканча.
Саламатсыздар. Сабағымыздың екінші бөлігін баштай тұрған болсақ, әлбетте 31-ші сұрадан сабағымызды улантамыз. 31-ші сұра. Бұл жақта тамыр ішінде 80 плюс, тамыр ішінде 50, барабар 2 көбейтілген тамыр ішінде x плюс 3 көбейтілген тамыр ішінде y дейді. Бұл жақта мен x плюс y табышымыз керек. Әлбетте мен бірінші 80-ді тамырдың ішінен шығарып ала тұрған болсам. 80-ді 2-ге бөлсем 40, мұнда 2-ге бөлсем 20, анда 2-ге бөлсем 10, анда 2-ге бөлсем 5 дейді. Андан 5-ті 5-ге бөлем. Өзіңіз көргенде мен 80-ді анда 2-нің квадраты тамырдың ішінде 2-нің квадраты көбейтілген 2-нің квадраты көбейтілген 5 деп жазылсам болады. Плюс, ал эми 54-ті қанша жазылсам болады? 54-ті текшеріп көре тұрған болсам, 54-ті 2-ге бөлсем 27, аны 3-ге бөлсем 9, 3-ге бөлсем 3, анда 3-ге бөлсем 1 дейді. Әлбетте мен анда 54-ті 3-нің квадраты көбейтілген 6 деп жазылсам болады. Өзіңіз көргенде 3 көбейтілген 3, 3-нің квадраты, 2 көбейтілген 3, 6. Десек, бұл жақтан өзіңіз көргенде 2-нің квадраты көбейтілген 2-нің квадраты сыртқа шығады. Эмне болып шығады? 2 көбейтілген 2 болып шығады. Аны 4 көбейтілген тамыр ішінде 5 деп жазылсам болады. Плюс бұл жақта 3-нің квадраты тамырның сыртынан шығады, 3 көбейтілген тамыр ішінде 6. Ал эми бұл жақта 3 көбейтілген тамыр 6 бар. Y тамыр 6, y-дің орнына 6 деп жазылсам болады. Ал эми бұл жақта 2 көбейтілген y-x деп атпайбы. Анда эмесе бұл жақта квадраттардың бири, бұл жақта 2 көбейтілген 2 болчу 4. Эсте турган болсоң, анда 2-ні бирөөнү тамырдын ичине кайрадан киргизебиз. 2 көбейтілген 5 көбейтілген 2-ні бирөөнү тамырдын ичине киргизгенде 2-нің квадраты болот. 2-нің квадраты 4, анда бұл жер 20 болот. Y барабар 6, ал эми x барабар 20. Ал эми x плюс y болсо барабар 26 деп белгилеп өтүп кетсек болот. Андан кийинки сурообуз. 1 бөлүнгөн 5 бөлүнгөн 0,11. Мен 0,11-ди жөнөкөй бөлчөк түрүнө жазсам болот. 1 бөлүнгөн 5 же болбосо 5тен 1 бөлүнгөн 0,11-ди мен 10дон 1 деп жаза кетсем болот. Бул да барабар 5тен 1 көбөйтүлгөн андан 1ден 10 деп белгилеп алсам болот. Анда өзүңөр көргөндөй 5 менен 10 бири-бирине кыскартат. Бул жакта бизде 2 дегенде жоопко туура жообуз Б варианты. Кийинки сурообуз. Тамырдын ичинде 2 плюс тамыр 3 дейт. Албетте бул суроолорду чыгарыштан мурда бир формулабызды эскерип өтүп кетишибиз керек. Ал формулада бул жакта колдонобуз. Бул жакта кайсы вариантыбыз туура экен деген. Биринчи, мен ал формуланы колдонуш үчүн тамырдын ичинде 2 көбөйтүлгөн плюс. Ал эми бул жакта эмне болуш керек? Албетте алдында 2 деген бир сан болуш керек. Көбөйтүлгөн 1 бөлүнгөн 2 тамырдын ичине 3 деп белгилеп алайын. 2 көбөйтүлгөн 1 бөлүнгөн 2, албетте бул барабар 1, ушинтип жазылсам болот. Ал эми 1 бөлүнгөн 2-ни же болбосо 2ден 1-ди бул жакта тамырдын ичине 3-түн жанына киргизели. Барабар тамырдын ичине 2 плюс 2, 2ден 1-ди тамырдын ичине киргизсем 3 көбөйтүлгөн 4төн 1 болуп тамырдын ичине кирет. Андан кийин кайрадан бул суроону чыгарып улантып турган болсом, барабар тамырдын ичинде 2 плюс 2 көбөйтүлгөн тамырдын ичинде 3төн же болбосо 4төн 3 дейт. Мен 4төн 3тү кантип жазылсам болот? Барабар тамырдын ичинде 2 плюс 2 көбөйтүлгөн 2ден 3 көбөйтүлгөн 2ден 1 деп жазылсам болот. Өзүңөр көргөндөй буларды бири-бирине көбөйтсөк 4төн 3. Ал эми булардын суммасы кандай болуш керек? 2-ни мен канча жазылсам болот? 2ден 3 плюс 2ден 1-дин суммасы деп жазылсам, албетте бул да 2-ге барабар болот. Булар бири-бири менен бирдей болушу шарт. Анда эмесе мен мага берилген сандарды канча жазылсам болот? Мага берилген нерселерди бул жактан жазып алсам. Тамырдын ичинде 3төн 2 плюс тамырдын ичинде 2ден 1 деп жазылсам болот. Албетте бул жакта өзүңөр көргөндөй бөлүмдөр тамыр 2 болгон үчүн тамыр 2 ал эми жогору жак тамыр 3 плюс 1 деп жазылсам болот. Албетте асты жактан биз көбүнчө бөлүмдүн тамыр болушун каалабайбыз. Ошол себептен жогорунда алымдыда бөлүмдө тамыр 2 менен көбөйткөнүбүздө тамыр 6 плюс 2 бөлүнгөн 2 деген жооп келип чыгат. Бул сурообуздун туура жообу Б варианты болуп калат. Андан кийинки сурообуз 7 минус
3,5'ten 2 деген суроо. Ал суроону жөнөкөй атырган болсок, минус 5'ti 3'кө бөлсөк 15 плюс 2 17 5 деп белгилеп алсак болот. Ал эми муну иштеп чыгара турган болсок, 35 барабар 35 минус 17 5'ten 18'den 5 деп белгилеп алсак болот. Суроодун туура жообу Б варианты. Андан кийинки сурообуз. Эгерде x квадрат минус 3x минус 4 барабар 0 болсо, анда x тапылат. Албетте бул бөлчөктөргө бөлүп алышыбыз керек болгон нерсе. X квадрат менен x жана x деп алсам болот. Ал эми минус 4 болсо, минус 4 көйткөн плюс 1 деп ала турган болсом, бул суроодо туура жооп чыгат. Анда x минус 4 көйтүлгөн x плюс 1 барабар 0 дейт. Өзүңөр көргөндөй, бул жакта x'тин бир гана жообу жок. X барабар 4 же болбосо x барабар минус 1 деген жооптор келип чыгат. Албетте, бул жакта x'тин бир гана жообу болгондуктан, ас жакта биз кайсы вариантты тандайбыз? Албетте, бул жакта минус 1 деген жообубуз барбы? Жок. Ал эми 4 деген жообубуз барбы? Албетте бар. Анда бул суроодун туура жообу В варианты. Андан кийинки сурообуз. F x минус 2 барабар 2x плюс 1 бөлүнгөн 3 болсо, анда f минус 1 тапылат. Албетте, биз f минус 1 табыш үчүн бул жакта кашанын ичинде бизге эмне болуш керек? Минус 1 болуш керек. Бул жакта анда x минус 2'nin ордуна биз минус 1 жазышыбыз керек. Анда бул жакта x'in ордуна эмне жазышыбыз керек болуп калат? X'in ордуна 1 жазышыбыз керек болуп калат. Анда бул жакта x'in ордуна 1 жаза турган болсок, 1 минус 2 f минус 1 болот. Өзүңөр көргөндөй 1 минус 2 x'in ордуна мен 1 жаздым. Барабар x'in ордуна 1 жазышым керек. 2 көйтүлгөн 1 плюс 1 бөлүнгөн 2. Өзүңөр көргөндөй 3'тү 3кө бөлө турган болсок, барабар 1 деген жооп келип чыгат. Бул суроодун туура жообу А варианты. Кийинки сурообуз. Улан инисинен 6 жаш улуу. Уландын жашын x деп ала турган болсок, инисинин жашын y деп ала турган болсок, y плюс 6. Уландын жашы инисинин жашынан 6 жашка улуу. 4 жылдан кийин дейт, x плюс 4. Ал эми y да плюс 4 кылып алабыз. y плюс 4. Улан инисинен 2 эсе улуу болот дейт. Эмне болот? Улан инисинен 2 эсеге улуу болот экен. Анда барабар инисинен 2 эсеге улуу дейт. Анда өзүңөр көргөндөй мен бул жакта x'in ордуна кайрадан y плюс 6 деп жазсам болот. Уландын азыркы жашын табышыбыз керек. Биринчи x'in ордуна бул жакта y плюс 6 деп жазылсам, y плюс 6 плюс 4 барабар 2y плюс 8 дейт. Ал эми бул жактан y эсептеп таба турган болсок, y барабар 2 чыгат. Бул y эмне болчу? Бул жакта y болчу. Biz y таптык. 2 плюс 6 азыркы уландын жашын берет, барабар 8. Анда биздин туура жообубуз Б варианты бул сурообуз үчүн. Кийинки сурообуз логарифм менен байланышкан суроо. Албетте бул суроону чыгарыш үчүн 7ден 1 мен 7'nin минус 1 даражасында биз алсам болот. Көбөйтүлгөн логарифма 7 негизинде, ал эми 5'ten 1 мен 5'nin минус 1 даражасы деп жаза алайын. Плюс 4 логарифма 16. Логарифманын негизинде 16'ны мен 16'ны 4'түн квадраты деп жаза алам. Ал эми 36'ны 6'нын квадраты деп жаза алам. Улантайын. Андан кийин 7'nin бул жактагы минус 1 менен минус 1'ди бири-бири менен эмне болот? Кыскарат. Же болбосо минус 1 бул жактагы 5'тин минус 1 даражасында логарифманын алдына келип түшкөндө минус 1 көбөйтүлгөн минус 1 болот. Логарифма 7 негизинде 5 болот. Плюс ал эми бул жактагы квадраттарда 6'нын квадраты менен 4'та түздөн түз биз кыскартып алсак болот. 2 бөлүнгөн 2 деп. Анда 4 логарифма 4 негизинде 6 болот. Өзүңөр көргөндөй, бул жакта 7 4 бул менен байланышкан биздин албетте логарифма сабагына биринчи бөлүктөрүндө түшүндүрүп кеткен темада болуш керек эле. Анда биз аларды жогоруда суммаларын калабыз. 5 плюс 6 барабар 11 деген жооп келип чыгат. Бул суроодун туура жообу да Б варианты 11 болуп калат. Андан кийинки сурообуз. Эгерде логарифма 5 негизинде 3 барабар А болсо, анда логарифма 3'төн 1 негизинде 15'ten 1 түнтмасын А түрүндө тапкыла дейт. Албетте, логарифма 3'төн 1 негизинде 15'ten 1'ди жаза турган болсок, барабар логарифма 3'түн минус 1 даражасынын негизинде
15'tin minus 1 darajası deydi. Бұл жақта минус 1 мен минус 1 алдыға алып отырған болсақ, минус 1 бөлінген. Минус 1 логарифма 3 негізінде 15 алсақ болық. Минус 1 мен минус 1 бірін бөлінгенде 1 болады. Әлем біз жөнөкөлет алдық. Алек логарифма 3 негізінде 15 қанша жазалсам болады? Логарифма 3 негізінде 15 мен 3 көйтілген 5 деп жазалсам болады. Бұл қачан ғана мындай жазалышы мүмкін? Әлбетте логарифма 3 негізінде 3 плюс логарифма 3 негізінде 5-ті ушинтип жазалсам болады. Логарифма 3 негізінде 3 бараға 1. Ал эми логарифма 3 негізінде 5-ті болса мен 1 бөлінген логарифма 5 негізінде 3 деп жазалсам болады. Бұл жақта негіз менен жиналсан өзінің орын алмаштырады. Ал эми логарифма 5 негізінде 3 неге барабар болчу? А-га барабар 1 плюс А-дан 1 дейді. Әлбетте жооптор қараңызда мындай жооп жоқ. Анда біз барчақты негізден жоғысы бөлімдерін бірдей қылып алғанымызда барабар А плюс 1 бөлінген А деген жооп келіп шығар. Әлбетте бұда біздің В вариантымыз А тура келіп қалады. Бұл сұраудың жоғы өзіңер көргендей. Кейінгі сұраудың сағыз ұлантайлы. Логарифма 8-ден 3, логарифма 9-дан 21, минус логарифма 16. Әлбетте логарифмалардың арасында плюс болғанда біз логарифмаларды өз ара көйтіп алсақ болады. Логарифма Әлбетте бұлардың негіздері бардығынықы 1-дей. Негізінде іштекі болғанда қаранда, алардың негізі 10 деп түзден-түз бұларды өзара көйті алышымыз мүмкін. 3-ден 8, 8-ден 3, 21-ден 9. Әлем минус болғанда болса, минуста әлбетте бөліп алабыз. Жаңа бұлардың бірінші бұл жақта көңіл бұрышымыз керек болған нәрсе, алардың негіздерінің 1-де болушы. Логарифма, алардың негізі бардығынықта іштекі жоқ болғанда қаранда, анда 10 деп белгілеп алсақ болады. 16-дан 7. Өзіңер көргендей бұл жақта 3 мен 9 бір-бірін қысқартады, бұл жақта 3 қалады. Барабар логарифма 21 бөлінген 3 көйтілген 8 бөлінген логарифма 16-дан 7. 16-дан 7-ден 16-дан 7. Бұл жақта 16 мен 8 да бір-бірін қысқартады. Бұл жақта 16-ның жерінде 2 қалады. 7 мен 21-де қысқартады, 21-дің орнына 3 қалады. 3 мен 3-де бір-бірін қысқартады. Анда мұнда қысқарты олаңызда логарифма 2 деген жооп қалады. Өтіңізгенде, бұл сұраудың тура жообу Б варианты болып есептелінеді. Андан кейінгі сұрауыз синус x барабар 1 теңдемесі 0 менен пи аралығында қанша тамырға едеді. Әлбетте синус x бір ғана синус бұл жақта x 90 градусқа барабар болғанда ғана 1-ге барабар болушы мүмкін. Әлбетте анда бір ғана тамырға бола алады. Андан кейінгі сұрауыз АБ жана АД жана BC менен CD бір-біріне барабар болса, анда ABC болсын тапқыла дейді. Әлбетте бұл бізге берілген англисінде 8-ші класстың темасында, кайт темасында өткен темаларымыздан бірі. Біз бұл бұрышты табышымыз керек. ABC деген бұрышты табышымыз керек. Бұл жер 90 градус болған, 90 градус, 90 градус, бұл жерде 90 градус. Бұл жер 25 градус болса, бұлардың ішкі угол бұл жақта 3 бұрышты қарап тұрған болсақ, 90 градус, 25 градус, анда бұл бұрыш қанша градус болады? Әлбетте бұлда 180 градус болушы үшін 90 плюс 25, анда бұл бұрыш бізге қаншаға 25-65-ке барабар болады бұл бұрышымыз. Әлем бұл бұрышты қарап тұрған болсақ, бұл бұрыш 20 градус, 90 градус, анда біздің бұл бұрышымыз 70 градусқа барабар болады. 70 плюс 65, 135 деген жооп келіп шығады. Б варианты бұл сұраудың тура жообу. Кейінгі сұрауыз бір окуянын болуусу мүмкүн эмес болсо, анын ыктымалдуулугу канчага барабар дейт. Бір окуянын мүмкүн эмес болсо, болуусу анын ыктымалдуулугу албетте 0-га барабар деп, мындан бир мурдак сабагыбызда ыктымалдуулук темасында карап өткөн болчубуз. Андан кийинки сурообуз. Тегиздигинде чекиттер берилгенде чокулар А жана Б чекиттеринде жайгашкан канча квадрат бар дейт. Бир квадраттын 4 точкасы болот. Албетте бул биздин А жана Б чекиттери болсо, бул квадратта жайгашкан канча болушу мүмкүн? Бул биринчи квадраты болсо, ал эми экинчи квадратысы кандай болушу мүмкүн? А жана Б чокулары мунун асты жагында да болушу мүмкүн. Кандай? А жана Б чокулары. Андан сырткары башка квадрат жайгашы мүмкүн эмес. Анда эмесе бизге 2 квадрат гана болушу мүмкүн. А жана Б
1 üstü жағында, 2 асты жағында. Бұлар қандайша жама жағында болушы ықтималдығы азынша жоқ. Андан кейінгі сұрауымыз мен салыстырмалы. F қаша ішінде 2x плюс 1 барабар 6x плюс 4 болса, F1-ді тапқылайды. Әлбетте бұл сұрауға оқшаш бір соңында кішіне мұрда шығарып өткен болжуыз. Бұл жақта қашаның іші 1-ге барабар болуш керек, бізден сұралған F1. Анда 2x плюс 1-ді барабар 1-дей тұрған болсам, бұл жақта x барабар 0 шығады. Анда мен x-ның орнына 0 қойып көргенде, 6 қойдылған 0, 0 плюс 4, 4. Бұл сұраудың тура жауабы B варианты. Андан кейінгі сұрау. A минус 1 үшін, A барабар минус 1 үшін, 2a куб плюс a квадрат минус 4a плюс 1-ді есептегілі дейді. Анда месе, бұл жақта a-ның орнына минус 1-ді қойып көрем. 2 көйтілген, a-ның орнына минус 1-ді қойып көрсем, минус 1-дің кубы плюс минус 1-дің квадраты минус 4 көйтілген, минус 1 плюс 1. Бұл жақта минус 1-дің кубы минус 1 болады. Анда 2 көйтілген, минус 1, минус 2 болады. Плюс минус 1-дің квадраты минус 1 көйтілген, минус 1 плюс 1 болады. Әлі бұл жақта минус 4 көйтілген, минус 1 плюс 4 болады, плюс 1. Бұларда өздері іштеп шығанды минус 2 плюс 1, минус 1, минус 1 плюс 4, плюс 3 плюс 3 плюс 1, әлемі 4 деген жауапқа барабар болады. Әлбетте бұл сұраудың тура жауабы да А варианты болып қалады. Андан кейінгі сұрауыз. А барабар минус 2 үшін төменде бізге берілген нәрсені есептеп шығарыла еді. Өзіңіз көргендей, бұл жақта минус 2 болғанда, бердекен ескеріп өтіп кетішіңіз керек. Ешқашан тамырдың ішінен бұл жақтан А-ның 4-ші тарafы тамырдың ішінен А болып шығады. Бірақ бұл А, қандай тамырдың ішінен ешқашан минус сан шықпайды. Ошол себептен бұл А плюс болып шығады. Мұны естіп қалышыңыз керек. Минус 4-тен А плюс 2-ден А деп. Бұл жақтан А бірінші аны плюс деп алабыз. Минус 2 емес, плюс 2 деп жазылам. Минус, әлем бұл жақтағы аны, бұл жақта қандай болса, ошол бойын жазылам. Минус А болса, минус Аның орнындағы минус 2 жазылам. Минус 2-ден, минус 4-тен, минус 2. Плюс 2-ден, минус 2 дейді. Бұны есептеп шыға тұрған болсақ, минус минус плюс болады. 2 плюс 2-ден 1, минус 1 деген жауап келіп шығады. Әлемі 1 плюс 1, 2, 5-тен 2 деген жауап келіп шығады. Бұл сұрауда біздің тура жауыз Б варианты болып қалады. Құлақта есептеп шығанымызда. Андан кейінгі сұрауыз. X плюс Y барабар 37 теңдемесін натуралдық сандарға қанша шығарылышы бар дейді. Әлбетте, мұндай X плюс Y барабар 37 қанша шығарылышы бар дейді. Мұның 36 шығарылышы бар. Себебі X-ның орнына 1 қойып көрсем, Y-ның орнына 36 қойым. X-ның орнына 2 қойсам, Y-ның орнына 35. X-ның орнына 3 қойсам, Y-ның орнына 34 деп, ұшынты уланып кете береді. Бұл қаншаға чейін? 1-ге чейін келеді. 0, ешқашан натуралдық сан емес, мұнда естеп қалылар. Әлбетте, бұлардың суммасын қарай тұрған болсақ, бұл жақта 1, 2, 3, 4, 5, 36 шығарылыш жолы келіп шығады. Анда бұл сұраудың тура жауабы Б варианты. Андан кейінгі сұрауыз. Қол координаталар тегіздігінде А минус 2, 3, Б 3, 3, әлемісі 0,6 чектер берілген абысы ұшқұртығын аянтын тапылады. Әлбетте, ал сұруының аянтын тауыш үшін біз төменде берілген формуладан қолдануыз. Ал формуламен қолданып шығарамызда, бұл жақта А-ны бұл X1 точкасы, мұны Y1 точкасы, мұны X2 және Y2 точкасы, мұны X3, әлемі алтын болсы, Y3 точкалар деп белгілеп алып, іштеп шығарсақ болады. Әлбетте, бұл жақта әрбірін бірден біз жазып алғанымызда барабар 2-ден 1 көйтілген. X1 точкасы минус 2 көйтілген. Y2 минус Y3. Y2 3 минус Y3 дейді. 6, 3 минус 6, минус 3 шығады. Минус 2-ні минус 3-ке көйтсек, бұл жақтан минус 3-ке көйт аласыз. Әлбетте, бұлардың арасында көйту бар. Плюс X2-ні қарайлы, X2 3-ке барабар. Көйтілген Y3 минус Y1, Y3 6, минус Y1, 6 минус минус 2, анда 6 плюс 2 болады, анда 8 болады. 3 көйтілген 8. Плюс X3 0 болғанына қарағанда қалған есептей қойсақ дейді олады. Себебі қайрадан 0 шығады. Анда mesela бұлардың есептеп шығарғаныңызда 2-ден 1 модулдің ішінде минус 2-ден минус 3-ге өтсек 6 плюс 24
дейт. Буларды кошсоңузда 30 чыгат модулдан сыртта. 32-ге бөлсөк, албетте аянты 15 деген жооп келип чыгат. Бул сурообуздун туура жообу да Б варианты. Андан кийинки суроо. О координат тегизлигинде G3 ал эми Б 3-5 чектери берилген. Координаталар башталышынан АБ кесиндисинин орто чекитине чейинки аралыкты тапкыла. Албетте А жана Б кесиндисинин орто чекитин табыш үчүн биз X кылып көрсөтүлгөндөрдү бири менен суммасын таап 2-ге бөлөбүз. 7 менен 3-тү суммасы 10, 10ду 2-ге бөлсөк 5 орто чекити. Ал эми Y карай турган болсок, орто чекити 3 плюс 5 8 болот, 8ди 2-ге бөлсөк 4. Булардын орто чекити 5 жана 4. Бул X жана бул Y. Бул белгиленгенде. Ал эми координаталар башталышынан АБ кесиндисине чейин дегенде караганда 0,0дон АБ кесиндисине чейин болгон жерде караганыбызда анда 4-түн квадраты плюс 5-тин квадратын табышыбыз керек болот. Барабар бизге суралган нерсе x-тин квадраты келип чыгат. Булардын эсептегенибизде 41 барабар x квадрат, бул жактан x барабар тамыр 41 деген жооп келип чыгат. Албетте бул жакта варианттар ичине караганыбызда бул суроонун туура жообу жок экендигин да көрүп өтүңүздөр керек. Бул суроонун туура жообу тамырдын ичинде 41 деген жооп болот. Ал эми мындан кийинки сурообуз көбөйтүүнүн акыркы цифрасын тапкылайбыз. Албетте биз акыркы цифраларды табыш үчүн бул сандардын акыркы цифраларын бири менен көбөйтүп чыгышыбыз керек. 9-ду 3-кө көбөйтсөк 27, акыркы цифрасы эмне 7. 7-ни 7-ге көбөйтсөк 49, акыркы цифрасы 9. 9-ду 4-кө көбөйтсөк 36, акыркы цифра эмне 6. Анда эмесе биздин акыркы цифрабыз 6 экенин А вариантында көргөнүздөй берилип кеткен. Кийинки сурообуз 27 факториал санын канча 0 менен аяктайт деп. Албетте бул жакта бизге 0 менен байланышкан суроо суралганда, анда биз 27 факториалга чейин канча 5тин көбөйтүүнүсү же болбосо бөлүнүүчүлөрү бар. Ошону карашыбыз керек. Биринчи 5 факториалда 5 бар, 10 факториалда да 1 5 бар, 15 факториалда 1 5 бар, 20 факториалда 1 5 бар. Андан кийинки 25 факториалда 5 көбөйтүлгөн 5 факториал. 25 5 көбөйтүлгөн 5 болгонга ал жакта 2 5 бар. Андан кийин бүттү. Анда карай турганыбызда 1 2 3 4 5 6 5 бар. Анда мунун аягында 6 0 менен аяктайт деп айтып өтүп кетсек болот. Мындай суроолордо кайрадан кайталап өтүп кеттим. Факториал менен байланышкан жана 0 менен байланышкан суроолордо 5ке гана 5 канча 5 болсо ошончо 0 менен аяктайт деп айтып өтүп кетсек болот. Андан кийинки сурообуз. Төмөндөгү кайсы функция бул графикти көрсөтөт дейт. Бул графикти көрсөтүш үчүн биринчи бул точкага карай турган болсок, бул точка эмне? Бул точка y-тин x-тин 0 болгон точкасы. Ал эми калган точкаларда карап өтүшүбүз керек. Биринчи бул жакта fx канча болуш керек? 1/2. Ал эми x болсо -1 койгонубузда булардын ичинен кайсы функция туура болушу мүмкүн дейт. Бул жактан x-тин ордуна 2ден 1 коюп турган, x-тин ордуна 0 койгонубузда өзүңөр көргөндөй x-тин ордуна -1 койсок, ал эми fx -2ден 1 чыгат. Бул функция биздин графикти бере албайт. Андан кийин x-тин ордуна кайрадан карап өтүп кеткели. Бул жакта x-тин ордуна -1 коем. X-тин ордуна -1 койгондо fx 2ден 1 чыгыш керек. X-тин ордуна -1 койдум. -1 койгондо -1дин квадраты 1, ал эми 1 -1 0 чыгат. Ал бизге 2ден 1 чыгыш керек. Б вариантта туура эмес. X-тин ордуна -1 койгондо ал чыкканда 1 2ден 1, бул да 2ден 1 деген жооп болуп чыгат. В вариантында биз үчүн туура жооп болуп калат. Бул сурообуз үчүн. Кийинки суроо. Фигуралардын кайсынысы бир гана симметрия огуна ээ дейт. Квадратты тартып турган болсок, квадраттын 2 симметрия огу бар. Квадратты мындайынан да симметрия кылып чыгып алсак болот, ал эми мындайынан да симметрия кылып чыгып алсак болот. Мунун 2 огу бар. Анда квадрат 2 симметрия огуна ээ болбойт. Айлананы да ошентип алсак болот. Айлана өзүңөр көргөндө мындайдан да симметрия кылып алсак болот, мындайдан да. Тик бурчтук дейт. Тик бурчтукту да чийип алайлы. Тартып алганыбызда тик бурчтукту мындайдан да симметрия кылып алсак болот. Ал эми мындайдан да. Ал эми тең капталдуу трапеция дейт. Тең капталдуу трапецияларда өзүңөр көргөндөй
ушинтип тартып алсак болот. Тең капталып трапецияны узунасына симметрия кылып алышыбыз мүмкүн. Бирок капталымды 2-ге бөлгөнүбүздө анда симметрия болбой калат. Анда эмесе тең капталуу трапеция бир гана симметрия болгона ээ деп Г варианты деп белгилеп өтүп кетишибиз мүмкүн. Кийинкиси А чекити берилген, А чекити аркылуу өткөн ординаталар огуна параллел болгон түз сызыктын формуласын жазылат. Албетте ординаталар огу дегенде биз англисинде x, y аксисин карашыбыз керек, y-ге карашыбыз керек. Y-ге параллел болуп өткөн дейт. Анда биз координаталардын тегиздигинде көрө турган болсок, y-ге качан гана параллел болушу мүмкүн? Y бул жакта y-ге параллел болгон мындай болуп өтүш керек. Анда бул качан бар дайым эмне болуш керек? X минус 3 болуш керек. Бул жакта x-ти минус 3 деп белгилесек, бул жакта белгиленет болуп өтөт. X ар дайым анда минус 3 болгондо гана ординаталар огуна параллел болушу мүмкүн. Ординаталар огуна дегенде ар дайым ушуну эстеп калгыла, бул y-ге параллел болуш керек. Ал эми абсцисса огуна параллел болгондо x-ге параллел болот. Анда эмесе биз бул жакта x минус 3 деп бул суроонда жообун белгилеп өтүп кетсек болот. Кийинки сурообуз x плюс x квадрат плюс y квадрат барабар 16 формуласы менен берилген айлананын радиусу канчага барабар дейт. Биз эстеп турган болсоңуздар, аналитика геометрия сабагында x квадрат плюс y квадрат барабар радиустун квадраты деген формулабыз бар болчу. Анда эмесе биз 16 эмненин квадраты деп алсак болот, 4-түн квадраты. Анда эмесе радиусубуз эмне экен? 4 деп белгилеп өтүп кетсек болот. Кийинки сурообуз. x плюс 3-түн квадраты плюс y минус 5-түн квадраты барабар 49 формуласы менен берилген айлананын борборунун координаталары дейт. Айлананын борборунун координаталары бул жакта x плюс 3 барабар 0 деп алганыбызда x барабар минус 3, ал эми бул жакта y минус 5 дейт. y минус 5 барабар 0 деп алганыбызда y барабар 5 чыгат. Анда эмесе x минус 3, y 5 деген точкалар биздин бизге берилген айлананын борборунун координаталары болуп эсептелет. Анда эмесе Б варианты биз үчүн туура жооп. Кийинкиси А жана Б чектери аркылуу өткөн түз сызыктын теңдемесин жазыла дейт. А жана Б чектери аркылуу өткөн түз сызыктын теңдемесин жазышыбыз үчүн биринчи биз эмнени табышыбыз керек? M'ди табышыбыз керек. Бул формула аркылуу чыгара алабыз. M'ди кантип табабыз? M'ди y2 минус y1 бул точкадан бул точканы чыгарабыз. Минус 4 минус 3 ал эми 0дон да 1 чыгарат. 0 минус 1 дейт. Анда эмесе минус 7 бөлүнгөн 1 дейт. Минус 7 деп M'нин ордуна минус 7 жазсак болот. Барабар минус 7. Ал эми x минус калган точкаларга 0 деп жазсак болот. Ал эми y минус y1 болсо эмне болсок y минус 4 деп жазсак болот. Плюс 4 деп жазабыз. Себеби y бул жакта минус болгондо караганда минус 4 болгондо караганда бул жакта плюс 4. Ал эми анда эмесе y барабар минус 7x минус 4 деген теңдеме болуп чыгат. Анда ал суроо биздин Б вариантыбызга туура келет деп белгилеп өтүп кетсек болот. Ушул менен бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосу да аяктады. ОРТ 7 денемесин акыркы суроолору ушул жерде аяктады. Баардык суроолор силер менен текшерип чыктык деп ойлойм. Мындан кийин кечки сабак саат 7-де ушул эле суроолордун орус тилинде чыгарылганы бар. Каалагандар ушул сабакка катышып, кайрадан ушул суроолорго карап өтүп кетишиңиздер мүмкүн. Азырынча эмки жумада кайрадан эле экинчи күн ОРТ онлайн сабагы болот. Андан кийин 4-күн кайрадан эле ушул денеме суроолорун силер менен бирге чыгарганга аракет кылабыз. Азырынча суроолорубуз ушул жерде аяктады. Сабагыбызда ушул менен бүгүнчөлүк ушул жерде аяктасак болот. Анда эмесе кайрадан эмки жума экинчи күн онлайн аркылуу көрүшкөнгөчө саламатта калгыла деп калам.